Баткенде өрүк бышты. Бүгүн 30 апрель алгачкы терим терилип, Орусияга жөнөтүш үчүн даярдалып жатат. Бул жер Кадамжай районунун Кыргыз кыштак айыл аймагы. Азыр алгачкы түшүмдү даамдап көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Сонун аябай даамдуу. Бул көчөттөр 1 жыл мурун отургузулган. Түшүмдүүлүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыркы учурда булардын эң азы 1,5 килограмм берсе, эң көбү 5 килограммга чейин түшүм берип жаткан кези. Фуего деген сорт. Азыр уже быштыдан уже экспорттолуп атат. Казакстанга, Россияга да экспорттолуп атат. Орточо баасы 350ден 360га чейин кетип атат. Толубай Жалилов 1 жыл мурда Кадамжай районунун Кыргыз кыштак айылында 20 гектар жер аянтын өздөштүргөн. Мында ал Туркиядан алынып келинген жарым карлик болгон эрте бышчу өрүктүн 12.000 даана көчөтүн отургузган. 1 жыл өтпөй багынан түшүм алып жатат. 12.000 түптүн азыркы быйылкы неме болгону түшүмгө берген 7 гектар түшүм берип атат. Уже калгандарына дагы эккенбиз. Толугу менен тамчылатуу системасы да булар. Ультра эрте бышчу сортторго кирет булар бардыгы. Приса сорту кирет, Фуего сорту кирет. Дагы Микада, Магадор деген сорттор булар эрте бышчу сортторго кирет. Биринин артынан бири да бышат. Бардыгы 2 күндөн 1 күндөн гана разницасы бар да бышыштары. Туркиядан алдырганбыз биз. Булардан анан кийин эккенден кийин дагы өзгөчө агротехникасы болот, өзгөчө обрезкасы болот, уходу болот, витаминдерди, органикаларды бериштен өзгөчө жолдор менен берилет буларды. Азыр Баткен облус боюнча биринчи жолу бышты. Бирок айттымбыз жаңыдан биз быйыл 3-4 күнгө кечигип калдыктан аба ырайынын салкындыгына байланыштуу. Өзү бул өрүктөр 26-25 апрелден сатууга чыгыш немеде керек эле өзү. Түшүмдү терүү үчүн жергиликтүү жашоочулар жумушка тартылган. 20 киши өрүктөрсө, калганы таңгактап экспортко даярдап жатышат. Бизде бардык нөбө жемиштер биринчи пышат. Гиляс, өрүк, кулпунай жана башка нерселер. Эң биринчи биз сатабыз. Бойлору кичинекей, ыңгайлуу, кыйынчылык жок. Ушинтип терип, упаковка кылып салып беребиз. Мындан сырткары Кадамжайда гиляс да бышты. Учурда Умайыны айылында жергиликтүүлөр майский деп аталган сорту терилип жатат. Килограммын 380 сомдон сатып жатыптыр. Булар биринчи пышат Умайыныда, Кыргыз кыштакта. Канал бойдан пастада бизден алдыныраак пышат. Олордон караганда да бизде алдыныраак пышат. Bir жума өрүктөр, гилястар. Азыр булар майский гиляс. 20 түпчө бар. Чоң-чоңдор ушулар, калгандары кичине жаш көчөттөр. Эми. Канча сомдон кимге сатып жатасыздар? Ушу өзүбүздүн кардарыбыз бар. Ушу Эрнис байкеге 380 болуш керек. 380 дешти. Баткен облусунда 11.300 гектардан ашуун жерде өрүк бак бар. Гиляс 1,5 гектар аянтта өстүрүлөт. Жылына жалпы 100.000 тоннага жакын өрүк, 10.000 тоннадан ашык гиляс жыйналат. Өрүктүн эрте бышчу сорту кургатылбастан дароо экспорттолот. Миңгүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.